Чыктуу той жеген мына уйлар, куна жындар бар экен, торпоктор бар экен. Мына тоюп жатышат. Мына олда, мына бушта, мына аксакал. Мына аксакал. Бул 1 жаш. 1 жаш. Племенной швец, швец породасында бука. Бул да тоюптур, жатат. Тизилип жатышат. Көргүлө. Мына бири да байланбайт. Мына сарайды көрүңүздөр. Кааласа кирпичине кирип жатышат. Кааласа ушу сыртында эле жатат. Мына байланбайт. Мына бери жагы. Мына тосмо тосуп койгон. Мына чыкпайт мал эч жака. Ушунун ичинде эле айланып жеп жүрө беришет. Мына көгөчкөн да келип алыптыр бу жерге. Мына жуушап жатышат. Уй жаныбар. Мына жакта мына силос. Мына мындай болуп, мына бул жагы 5 20 метрдей жерге жайып коюптур. Bir 20 santimetrдей, 25 santimetrдей жайылып ушундай салынып турат. Мына бул койлор жөнүндө айтып коюңуз, койлор. Ошол проблема. Койлор жөнүндө. Койлор мынакей 2 айда семирет. 2 эле мал жейт. Моол токтулар. 1 суткада 1,5 кило, 1 кило 800, 2 килога жетпеген жейт. 1 суткада. Силас. Андан сырткары дагы эмне берилет? 2 мал берилет дейбиз, мындай айтайын. 150 грамм жем эртемен, 150 грамм чөп, андан кийин 600-700 грамм силас берилет эртемен. Кечинде кайра ушундай эле кайталап коебуз, болду. Суусу турат, 2 айдын ичинде топ-тоголок болуп семирип калат. Анын эти өзгөчө даамдуу болот. Ооба. Өзгөчө даамдуу болот да эти. Кой 2 айда эле жетип атыптыр да? 2 айда жетип калат. Ошондо жанагыны акчага эсептеп чыгарып коелу, койдукун, бир койдукун. Болжол менен, 150 грамм жемем. 2 жолкусун эсептеп, 1 сутканыкын эсептеп коелу. 3 сом болот, 7 сом, 10 сом, 14-15 сом, 20 сомго жетпеген дейт бир күндө. Силос канча жейт? Бардыгын санаганда, жем, чөбүн баарын санаганда бир 15-16 сом эле жейт. Мына кой. 2 айда жетилип атат экен да? Бул кадимки эле койлор. Порода эмес, арашан эмес. Буларда секир ойноп калган турбайбы? Ушул келгенде канча болду ушул койлор? 2 ай болду. Мына 2,5 ай асты. Эй. Мына ойноп атышат. Тиги жакта жылкылар ойноп атат. Ушулар 15 кетеби? Мына немелери? Койлор. Шашлык. Шашлыка?